Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто Карамолдо Орозов атындагы атайын сыйлыктын, ошондой эле фольклор жаатындагы көптөгөн байгелердин ээси, белгилүү комузчу Закирбек Дүйшөнбек уулу байкебиз. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Рахмат. Айта кетсеңиз, ошо чыгармачылыгыңызда жаңы самалыктар болуп жатабы? Чыгармачылыкта негизи чыгармачыл адамда улам жаңылануу болуп турбаса, баягы орусча айтканда депрессияга түшүп кетиши мүмкүн, музыкалык депрессияга түшүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ар дайым жаңы жок дегенде бир жаңы күү чыгарып турабыз. Күү чыгарбаган немелер, жаңы чыгармаларды жазап, элге жаңы нерселер көрсөтүүнүн аракетин жасап турушат. Ошондой эле мен азыр учурда күүлөрдү чыгарып аткам. Оркестрларга ылайыкталып жазыла турган, фольклордук ансамбльдарга, андан тышкары өзүм ушу 5 кишиден түзүлгөн чакан этно-фольклордук топ жазып, ошондо азыр жаңыдан эмгектенип баштадык. Андан тышкары ушу каалоочулар, окуйм дегендер көп эле. Анан ушу быйыл бир жыйынтыкка келип, ушул ортодагы бир атайын бир бөлмөгө чакырып, окуучуларды кабыл алып, кичинекей чакан мектеп ачып алып, ошол жерде азыр комуз үйрөтүүнүн үстүндөбүз. Өзүңүздүн демилгеңиз менен демек. Ар бир адамдын эле мындай сүйүктүү нерсеси болот эмеспи? Мисалы, сиздин чыгармачылыгыңызда көптөгөн ушундай күүлөрүңүз бар, бирок ошолордун арасынан эң сүйүктүү деген күүңүз барбы? Эң сүйүктүү күүлөр ар кандай учурларда ар кандай күүлөрдү сүйүп жашайбыз, ар кандай маанайга жараша дегендей. Көбүнчө ушу сахнада көп ойнолгон күүлөрдүн бири. Сахнага кандай күүлөрдү ойнойбуз? Сахнага багы элди азыркы учурда эл кулагы менен ишенбейт, көзү менен ишенет, көрмөйүнчө ишенбейт да. Анысыкандай багы кулак менен эле гана тыңдап угуучу атайын баягы философиялык чоң кара залкар күүлөрдөн ойной турган болсок, анда элдин табити азыркы түшүнүгү кичине бөлөкчөрөөк болгондуктан кичине шоу тартуулаш керек. Шоу демекчи кол ойнотуп жана башка ушундай бир артыкчылыктарды көрсөтүш керек да. Ошонун себебинен сахнага жалаң кол ойнотулган шартылдап чертиле турган айдама күүлөрдөн ойнойбуз. Алардын арасында көп сахнага ойнолгон, жакшы көргөн күүлөр бул Ак тамак, Көк тамак күүсү, Ниязалы атабыздын Кара өзгөй күүсү, Токтогул атабыздын Тогуз кайрык деген күүсү бар. Кер толго Ниязалы атабыздын жана ушундай айдама күүлөрдү көп ойнойбуз. Анан кээде кол жибитиш үчүн дагы ушундай бир айдама күүлөрдөн ойноп кол жибитебиз. Ошондуктанбы ошол күүлөрдү көп ойногонун себебинен өзүмө жакын жана жакшы көрөм ушундай күүлөрдү. Демек, шаңдуу күүлөрдү жактыра турбайсызбы? Шаңдуу күүлөрдү жактырам, бирок көбүнчө жалгыз отурганда атайын бир автордун күүсүн эмес, өзүмдүн маанайыма жараша, орусча айтканда импровизация деп коет. Ушундай импровизация жолу менен ар кандай күүлөрдү ойной берем. Ал кол ойнотулуп кетиши мүмкүн, терип ойнолушу мүмкүн, шилтени ойнолушу мүмкүн, ар кандай. Өзүңүздүн бала кезиңиз жөнүндө айта кетсеңиз. Бала кезим өзүм Жайыл районуна караштуу, Чүй областында Жайыл районуна караштуу Суусамыр айылында төрөлгөм. Кыштын 40-шилдесинде 7-январда төрөлүп, ал жерде 90-жылы төрөлдүм. 94-жылга чейин ошол жерде Суусамырда жашап, андан кийин Кара Балта шаарына келип көчүп келгенбиз. Ал жакта жашадык. Кийинчерээк ушу 96-жылдардан баштап Беловодский айылында, Москва районунун Беловодский айылында көп жашадык. Ошол жерде эң биринчи комузду негизи 4,5-5 жашыман кармап үйрөнгөм. Анан 6 жашымда Беловодскийге келгенден баштап ал жерде атайын балдар музыкалык мектеби бар. Ошол жерде Бектен Бешембиев деген агайда эң биринчи ошо күү, ага чейин обондорларды жана башка ушундай бир обондорду ойночу элем. Андан кийин ошо биринчи күүлөрдү үйрөнүп баштаган Бектен Бешембиев деген устатым болгон. Ошол жерде окуп, алгачкы конкурстарга, кароо сынактарга, фестивалдарга чыкканым ошол жерден башталды кадам. Анан балалык кезим көбүнчөсү 97-жылдан баштап Бишкектеги
Мукаш Абдыраев атындагы Атай музыкалык орто мектеп интернаты бар. Ошол жерде жатагында жатып, 10 жыл ошол жерде тарбияланып чоңойдум. Көбүнчө балалыгым баары ошол Абдыраев мектебинде өттү. Сиздин ошо бала кезиңизде абдан бир эсте каларлык окуяларыңыз болсо керек. Бала кезде эсте каларлык окуялар чындыгында абдан көп. Кайсы бирин айтсам, негизи апам айтып калат, кээде мен бир ушундай бир окуяларды сүрөттөп айтып берсем, бул 1,5 жашыңда эле, бул 2 жашыңда болгон окуялар эле деп айтып берет да. Ушул 2 жашыман 1,5 жаштан бери карай көптөгөн окуялардын баардыгы эсимде. Ушу 2 жашымда бир катуу чоң жер титирөө болду эле. Ошо Суу Самырда 12 балл жер титирөө болгон. Ошол 2 жашымдагы көп эсимде калган ошол учурларда. Андан тышкары ошо кароо сунактарда жүргөн көп окуялар. Ысык көлдө жүрүп 97-жылы фестивалды аяктап акыркы күнү гала концерт бүткөндөн кийин баарыбыз ошо Бишкекке кайта турган Атайын 2 чоң автобус бар эле, Атайын чыгармачылык топту алып кете турган. Ошол автобустардын алмаштырып, биринчи биз Бишкектен бир автобус менен келген элек, ал автобус менен кайтканда башка автобус менен кайтмак экенбиз да. Мен ошол эле автобус менен кайтабыз экен деп, эң биринчи барып жакшы орундан алып алайын деп барып отуруп алсам, ал автобустун шопуру келип отуруп башка жакка айдап кетти да. Мен ичинде экенимди көрбөптү. Анткени боюм кичинекей, автобустун орундуктары дагы абдан бийик болот го. Кичинекей болуп көрүнбөсөм керек. Айдап кетип калып, ошо менен бир күн кечке башка эле пансионатта жүрүшүптүр да. Мен автобустун ичинде качан кетебиз деп отура бергем. Ошентип мени бир күн кечке көл жээгинен, суучулдар менен суунун ичинен, сыынын тышынан, ар кайсы жактардан абдан издеп, сарсана болушуп, эң кичинекей катышуучу элем. 7 жашта элем, андан бери ошондой бир окуялар болгон, кызыктуу. Ошо фестивалда. Кийин аман эсен эле таап алдыңыз да. Ошол автобустун ичинде эле аман эсен эле жүрүп, кечинде күгүм талашып ушул убактарда шопур келгенде ыйлап чыгыптырмын. Мен биякта автобуста отурам деп, ал таң калып анан кайра берки биз баштапкы пансионатка алып келип таштап, анан ал жерде мени баягы чыгармачылык топ дагы деле кетпей баардыгы жалпылай издеп жүрүшкөн экен да. Ошондой окуялар болду. Абдан жакшы. Ал эми чыгармачылыктан башка эмне менен алектенесиз? Чыгармачылыктан башка баягы жакшы көргөн балким хоббиларды айтып, сүрөт тартам, карандаштар менен сүрөт тартам, кичинекей мен сүрөткө жакынмын. Андан тышкары жай мезгили, негизи жер бетине кичине эле жашылданып баштаганда эле тоо тараптарга барып эс алганды жакшы көрөм. Балык кармоону абдан жакшы көрөм. Ошо балык кармоо менен аябай көп алектенем. Аңлоого чыкканды жакшы көрөм. Бир туугандарым баардыгы негизи эле менин тайларым баары ушундай нерсеге жакын кишилер да. Анан бала кезимден ошолор менен чогуу жүрүп, ушул нерселерге жакын болуп өстүм. Анан кышында баягы балыкка бара албай калган кездерде бильярдты абдан жакшы көрүп ойнойм. Аны да кичине 3-классымдан баштап бильярдта ойноп келем. Кээде баягындай шаар аралык, окуу жайлар аралык өтүп турган турнирлерге катышып, ал жактан дагы ийгиликтүү орундарды, биринчи, баш байгелерди алып, кээде ошондой нерселер менен да алектенем. Балык кармайм дейсиз. Негизи эле ушу балык кармаган адам деген абдан чыдамдуу, сабырдуу болушу керек да. Демек сиз ошондой адам экенсиз да. Эми чыдамдуулук, сабырдуулукту ар кандай жерде ар кандай колдонуу мүмкүн. Балким ар кандай кырдаалдар болот. Мисалы, балык кармаганга барган киши сабырсыз адамдар деле эгер ага кызыга турган болсо, айла жок сабыр кылып кармайт да. Кызыгуусу күчтүү болсо, айла жок сабыр кылат. Анткени кээде түшөт, кээде түшпөйт дегендей. Мен сабыр негизи бул имандан зависит. Имандын деңгээлине жараша болот да. Иманың күчтүү болсо, сабырың да күчтүү болот. Иманың алыс болсо, сабырың да алыс болот деп ойлойм. Абдан жакшы. Сиз маектериңизде айтып каласыз, ошо комузда деген башка аспаптарда жок ушундай бир касиет бар. Анда бүткүл кандай болбосун, ошо мелодияларды ойногонго болот депчи. Эми касиет дебейм, касиет деген бир бул көзгө көрүнбөгөн бир күч деп айтылат. Касиет деген менимче
мусулман болгондон кийин жалгыз гана жаратуучу Аллах Таала гана эгедер деп ойлойм ал касиеттүүлүккө. Калган нерселердин баары бири-биринен артыкчылык жана өзгөчөлүктөр менен бөлүнөт деп. Комуздун башка аспаптардан өзгөчөлөнгөнү 18-20га чукул толгоосу бар. Мисалга алсак, дүйнөлүк аспаптардын көбүнчөсүндө бир эле толгоо менен бардык чыгармаларды аткарат. Андан тышкары бул түрк калктуу элдеринин аспаптарында ашып кетсе 3 толгоо болот. 3 толгоонун тегерегинде күүлөрдү аткарышат. Бизде кыргыздын күүсүндө ар кандай күүлөрдө жанрлар болуп бөлүнөт. Мисалы кербездер, ботойлор, камбаркандар, шыңгырамалар, ошол сыяктуу бөлүктөр бар. Дастан күүлөр өзүнчө. Ошолордун ар бирине ар кандай мамиле менен, ар кандай толголор менен ойнолот да. Жалпысынан бир 20-дан ашып да кетиши мүмкүн. Анчалык көп толгоо менен ар кандай мүмкүнчүлүктөрү да көбөйөт, комуздун ойноло турган диапазондору көбөйөт. Угулуу нерселери дагы ар кандай калпта угула берет да. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөрү жана өзгөчөлүк артыкчылыктары көп деп ойлойм. Сиздин өзүңүздүн канча комузуңуз бар? Өзүмдүн жеке бир 6-7 комузум бар. Алардын арасында бир өзгөчөлөрү бар болсо керек, мындай орусча айтканда везучий дегендери. Ооба, арасында өзгөчө комуздардын негизи өзгөчөлөндүргөн ар бир күүнүн жанрды айтпадымбы алдында, жанрлар. Ошол ар бир жанрга ар кандай ылайыктуу комуздарды коюп коем. Кээде мисалы бир толгодон бир толгого которуш үчүн бир нече убакыт кетет. Бир мүнөт, 10 мүнөт, 15 мүнөт. Кээ бир толголорго бир күн кечке күүлөп коюп коюш керек да. Ошондой учурларга ылайыкташтырып, кээ бир комуздарды бөлүп, толголорун жана ал комуз кайсыл күүнүн жанрына ылайыктуу чыгат. Мисалы кербездер, кербездерге ылайыктуу атайын комуздар бар. Кичинекей, чакан, өнү басыраак чыга турган, кээ бир камбаркан күүлөрүн ойногонго ушул сыяктуу жоон комуздар, коңур чыга турган комуздар болот. Демек, комуздун биринен бирин артык эме кылбайм да, бөлбөйм болгону. Ар бир комуз өзүнүн аткара турган бир миссиясы бар. Өзүңүз күү жазам дедиңиз, ошо канча күү жараттыңыз? Эми багы атайын рамкалап калыпка түшүп калган күүлөрдөн бир 3-4 бар. Негизи башта ойнолуп жүргөн бир топ бир нече күүлөр бар. Анын баарын баягы кээде жылдан жылга улам бир кайрык кошуло берет, же болбосо бир кайрыкты алып коесуң, ошентип отуруп калыптана берет экен да. Андай күйлөр абдан көп башыбызда. Анан атайын калыптанып, кээ бир күйлөрдү алтын фондко өткөргөнбүз. Ушул сыяктуу күйлөрдөн 4-5 бар. Ошо күйлөрдү кантип жаратасыз негизи? Абдан оорго ойлоп табуу. Ар кандай атайын эгер отуруп алып мен күү чыгарышым керек эле деп отуруп алып бул кайрыктан кийин мындай кайрык жасашым керек десе анда оордукка жатат. Мен башында айтпадымбы, импровизация түрү менен. Мисалы отуруп эле бир муундан бир муунга өтүп, бир муундан ар кандай кайрыктарды кайрыгына бири-бирине жамактап, баягы акындарда төкмөчүлүк, жамакчы деп коет го. Ошондой эле күүдө дагы ошондой төкмөчүлүк бар. Жамактоо бар. Бир кайрыктан бир кайрыкты улам өркүндөтүп жүрүп отуруп, аягында келип бир күү пайда болот да. Мисалы бир күүнү чыгарыш үчүн, мисалы азыр деле отуруп бир кайрыкты баштап туруп, баштан аякка чейин бир күүнү ушул жерден чыгарып койсо деле болот. Болгону аны эстеп калыш керек, же жаттап калыш керек, же кагаз бетине түшүрүп калыш керек. Ушундай нерселер болбогондуктан чыгарал көп нерсе сакталынбай калат да. Же болбосо атайын кээде диктофонду коюп, же болбосо нота китебинде кармап алып күү чыгарайын десең, анда чыкпайт эчтеке. Ойноо уже билесиң биякта диктофон турганычы. Анан кийин кээде ошо ойдо жок жерден багы ойноп калган кезде кээде бир досторум болот. Комуз чертип отурганда байкатпай диктофон күйгүзүп коюшат. Же болбосо кайрыктарын жаттап алышат, иштеринен мондай кайрыктарды ойнодуң эле, ошолорду кайра ойнойт. Анан ошолордун урматына кээ бир күйлөр сакталып калат да.
Абдан жакшы. Анан ошо күүлөрүңүздүн биринен чертип бербейсизби? Өзүм чыгарган күйлөрдөн адегенде мен илгерки аксакалдардын, салкалдардын күйлөрүнөн ойноп берсем, анан эң соңунда убакыт болсо өзүм күймөм бир тартам. Толгосуна жараша ойной берейин. Күү атасы Карамолдо деп илгертен көп жылдан бери Карамолдо атабыздын негизи кыргызга болгон, күүгө болгон салымы абдан чоң. Бир нече чоң залкар күүлөрдү ар бир жанрга ар кандай өз орду менен мыкты деңгээлдеги күйлөрдү бизге калтырып кеткен. Анан ошондон кийин бизге күү атасы Карамолдо деп аталып калган. Ошо Карамолдо атабыздын күйлөрүнүн биринен бирди аткарып берейин. Баягы кеп кеңеш, насаат кебин күүгө салып ойногон экен, насыйкат деп. Бул насыйкат күүнүн ичинде бир топтогон баягы бизге болгон каалоо тилеги жана башка акыл насаат кептери камтылган күү да. Ошол менен аткарып берейин. Абдан жакшы, баракелде. Ушу сиздин деги эле чыгармачылыгыңызда сизди колдогон адамдар жөнүндө айтып бербейсизби? Жакшы. Чыгармачыл жолумда мени сайыпкерим болгон, таптаган бул менин ата-энем, атам. Анткени бала кезимден ушу 5 жашымдан баштап бул комузчудан бул комузчуга, тиги мугалимден бул мугалимге, бул мектептен тигил мектепке деп ушу чуркап сүйрөп жүрүп, ушу бүгүнкү күндө комузчулук деңгээлге жеткирип, бир дагы кароо сынактардан, фестивалдардан калтырбай, телевидение, радиолордон калтырбай ээрчитип, ошо аркама түрткү болгон, тарбиялаган, таптаган
саяпкерим бул өзүмдүн атам Чомо уулу Дүйшөнбек Кыргызстандагы белгилүү дабагер, табып, кыл тамырчы табыптардан болуп эсептелет. Абдан ошол атам менен дагы абдан чоң сыймыктанам. Ушундай атам бар экенине жана албетте энем бизди ушундай кылып путуголубузду бир жерин канаттууга кактырбай, тумшуктууга чоктурбай, аман эсен кылып тарбиялап, пөпөлөп, өстүрүп, аяп, колдорубузду чоң оор жумуштарды кылдыртпай, ушундай эң жакшы ушул таптагандар ушул ата энем да, ушундай жолдор менен. Андан тышкары албетте менин устаттарым бүгүнкү күндө абдан көп. Себеби атам Кыргызстандагы аты чыккан кайсыл күнү жок дегенде бир эле күнү мыкты деңгээлде аткара турган чоң комузчулар болсо, кайсыл бурчу жети дубанын кайсыл бурчунда болбосун алып барып тарбиясын алдыртып берчү да, таалимин. Анан алардын атын айтпай кетсем болбойт. Эң биринчи устатым баягы айткан Бектен Бейшембиев деген агайым. Андан кийин Абдыраев мектебине келгенде Нуриля Сабирбаева деген эжеке тарбиялады. Абдан өз баласындай кылып карап, күнү түнү дебей тамагынан бери убагы менен уктатып, убагында тургузуп, ушинтип 3 жыл 4 жыл бою ушу кашыман чыкпай комузду кандай кармагандан баштап, кандай коюштан бери үйрөтүп, ушундан бери үйрөтүп тарбиялаган Нуриля Сабирбаева деген эжекем болгон. Андан кийин ал эжеке эч кандай бир себептер менен чет өлкөгө кетип, андан кийин устаттарым тез-тезден алмашып турду. Нургүл Мырзабаева, Калыбек Шекшенов деген агайым болду. Андан кийин Нурак Абдрахманов, Саадабай Шабданов, Болуш Мадазимов, Фахрдин Баяков, Намазбек Уралиев, Зайнидин Иманалиев, Рахат Көчөрбаев, Самара Токтокунова деген биздин залкар комузчуларыбыздын баардыгынын таалимин алдым. Аларга терең ыраазычылык билдирем. Анан эң жүрөгүмө жакын баягы күү дегенди тегин түшүндүргөн, күү деген кандай болгон, жанрлардын ар бирөөнө түшүнүк берген, жөн эле ал кишинин баскан турганы, ойногону биз үчүн сабак эле. Бул дүйнөдөн жакында өтүп кетти. Руслан Жумабаев деген менин эң баягы жакшы көргөн эң салкар устатым ошол киши эле. Арты кайрылуу болсун, Алла ыйманын саламат кылсын. Ал кишиге дагы терең ыраазычылык. Ошол киши бизге негизги күү деген эмне экенин ошол кишиден түшүндүк да. Ошондой устаттарым болгон. Азыркы учурда эми баягы колубуздан келсе келбесек дагы ошолордон үйрөнгөнүбүздү биз дагы элге үйрөтөлү деп үйрөтүп атканыбыз устат болуп атабыз. Абдан жакшы. Мен бул суроону сурабай кетсем болбойт. Сиздин чыгармачылыгыңызда бут тосуулар болдубу? Бут тосуулар эми андай нерсени деле байкаган жокмун. Байкасак деле көрбөй өтүп кетип аткан чыгармын. Абдан жакшы. Болуп атса деле дегеним. Айта кеттиңиз, ошо жакында Москвага барам, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун юбилейине арналган концертке катышам деп. Ошол жөнүндө айта кетпейсизби? Чыңгыз атабыздын 90 жылдык мааракесинин негизи эле түрк дүйнөсүнүн бардык жерлеринде, аймактарда өтүп атат. Анан ошо кошуна Россия өлкөсү дагы президенттердин атайын чоң жогорку мамлекеттик деңгээлдеги президенттердин катышуусунда атайын Чыңгыз атабыздын эстелигинин ачылышы болот. Жана ал ачылыштан кийин атайын ошого арналган концерттик кече болот. Ошого барып кызмат көрсөтүп келели деп баратабыз. Абдан жакшы. Биз сизге ийгилик каалайбыз. Жакшы барып, ал жерден дагы өлкөбүздүн атын чыгарып келиңиз. Рахмат. Негизи эле ошо келип бергениңизге чоң рахмат. Чыгармачылыгыңызды өркүндөп өсүп, колуңузду арт көрбөсүн дегендей. Чоң рахмат. Сизерге да ийгилик. Рахмат.